Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуу дуалары, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өз үммөтүнө дуа аркылуу дагы жашоонун жолдомосун үйрөтөт эле. Эмнеге аракет кылышыбыз керек, эмнеге жетишибиз керек, эмнеди кайсы нерсени Алладан сурашыбыз керек, кайсы нерседен Алладан сактанууну тилешибиз керек, кайсы жаман адаттарды ташташыбыз керек. Ушуну дуа аркылуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө үйрөтүп кеткен. Пайгамбарыбыздын дуалары жөнөкөй эле Алла Тааладан пата тилек эмес, жашоонун жолдомосу, жашоонун багыты. Ошолордун бири Ибн Мас'уд разыяллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз мага айткан, намаз окуганда салам бергенге чейин, кээ бир риваяттарда бардык эле учурларда дуа кылсаң болот экен. Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих дата байнина вахдина субулас салам ва наджина минад дулумати илан нур ва джаннибна алфавахиша вал фитан ма захара минха ва ма батан ва барик лана фи асма'ина ва абсарина ва кулубина ва азважина ва дурриятина ва туб алейна иннака антат таввабур рахим. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليها قابل لها وأتمها علينا деген дуа. Абу Даудта келет. Биз акырын узунураак болсо дагы кичинеден жаттай берсек, бир жумада жаттап алабыз. Анан өмүр бою Кудай кааласа окуп жүрө беребиз. Кийин алхамдулилlah бир жумада жаттасак, кийинки жумасында маанилерин түшүнүп алсак, бу анда таптакыр башка руханият. Я Алла, биздин жүрөктөрүбүздү бириктиргин дейт. Маанилерине көңүл буруңуз. Биринчи сураган ошол. Жүрөктөрүбүздү бириктиргин дейт. Жүрөктөрдүн биригүүсү канча маанилүү. Биздин жүрөгүбүз бир болсун. Аллахумма аллиф байна кулубина. Жүрөктөрдү бириктире турган зат Аллах. Алладан башка эч ким бириктире албайт. Алла Таала Кур'анда пайгамбарыбызга кайрылып айткан. Лау анфакта ма фил арди джамиан ма аллафта байна кулубихим. Валакин Аллах аллафа байнахум. Эй Мухаммад, эгерде сен бүткүл жер жүзүндөгү байлыкты сарптасаң, сахабалардын жүрөктөрүн бириктире алмак эмессиң. Бирок Алла өзү алардын жүрөктөрүн бириктирди дейт. Караңыз, улуу зат пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынакей. Алла Таала айтып атат, сен бириктире алмак эмессиң дейт. Алла Таала бириктирди. Ушу Алладан биринчи сураганыбыз, я Алла, жүрөктөрүбүздү бир кылгын. Өз ара мамилелерибизди оңдоп берген. Алладан сурайлы, оңдоочу Алла, жоктон бар кылган, жашоо берген, ырыскы берген, акыл берген, бардык нерсени берген Алла эмне ортобуздагы мамилебизди оңдоп бере албайбы? Оңдоп бере алат. Ортобуздагы мамиле, аял менен күйөөсүнүн ортосундагы, ата-эне менен бала чаканын ортосундагы, бир туугандардын ортосундагы, достордун ортосундагы, кошуна колоңдордун ортосундагы, байлар менен кембагалдын ортосундагы мамиле, эркектер менен аялдардын ортосундагы, бийлик менен эл, калктын ортосундагы мамиле. Туугандар, мамилени Алла Таала, Алла Субханаху ва Таала оңдойт буну. Ва аслих дата байнина. Я Алла, биздин ортобуздагы мамилебизди оңдоп бергин деп суранып атабыз. Жана бизди я Алла тынчтыктын жолдоруна жолдогун деп. Алладан дайыма тынчтыкты сурайлы. Дайыма ошо тынчтыктын, аманчылыктын,
жолдорун Алла Тааладан сурайлы. Пайгамбарыбыз үйрөтүп атат. Андан кийин я Алла бизди караңгылыктан куткаргын. Эмненин караңгылыгы? Капырлыктын караңгылыгы, ширктин караңгылыгы, текеберликтин караңгылыгы, билимсиз надандыктын, жахалаттын караңгылыгы, зулумдуктун караңгылыгы, караңгылыктар толтура. Ошолордун баарынан я Алла бизди куткаргын. Баяка жарыктыкка чыгаргын. Андан куткарып жарыктыкка чыгаргын. Имандын жарыктыгына, адамгерчиликтин жарыктыгына, каниет, канаат, шүгүрчүлүк, гайраттуулуктун жарыкчылыгына, билимдин, таквалыктын, ынтымактын жарыкчылыгына чыгаргын. Айырсыз иштерден, күнөө иштерден, фитналардан, ашкересинен дагы, жашырундан дагы бизди сактагын. Кара, канча күнөө иштери бар. Биз билген, көзгө көрүнүп турган, канча күнөө иштери бар, көзгө көрүнбөгөн. Канча фитналар бар, когалаң, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн. Ошолордун бардыгынан бизди сактагын. Жана я Алла береке бергин. Биздин көрүп жаткан көздөрүбүзгө, угуп турган кулактарыбызга, согуп турган жүрөктөрүбүзгө, бала чакаларыбызга, аял жубайларыбызга береке бергин деп Алла Тааладан сураган. Жана биздин тообабызды кабыл кылгын. Анткени сен тооба кабыл кылуучу райымдуу затсың. Алла Тааладан тооба сурап, тообанын кабыл кылганын сурап, тооба кылып, жана бизди шүгүр кылуучулардан кылгын дейт. Неаматтарыңа алкыш айта турган, сана айта турган, ошолордун бардыгын я Алла моюндап кадырлай турган, барктай турган дардан кылгын бизди дейт. Жана бизге неаматыңды толуктап бергин. Неаматтын толугу бейиште болот деген сөз. Бу дүйнөдө канча нерсе берсе, бул толук неамат эмес. Неаматтын толугу жараткан Алла Таала бейишке киргизип толуктайт. Бу дүйнөдөгү башталышы. Ошон үчүн мына дуага биз көңүл бурайлы дагы, ушу дуага машаалла маани берип дуа кылып жүрөйлү. Бул бир. Экинчиси машаалла сиздер менен бир жакшылыкты бөлүшөйүн дегенмин. Көптөн бери ойлоп айтып жүрөт элем. Айтып жүрөт элем дейм, ойлоп жүрөт элем, бирок убактында бүгүн келди го дейм. Анча-мынча жерде айтсак деле керек эле. Машаалла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис Тирмизиде келет, Табараниде келет. Көптөгөн алхамдулилlah китептерде бар бул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Имам Ахмадда, Муснад Ахмадда келет. Kim erте менен 3 жолу Ауду биллахи самил алим минаш шайтанир раджим. Ауду биллахи самил алим минаш шайтанир раджим. Ауду биллахи самил алим минаш шайтанир раджим. 3 рет айтып, андан кийин Хашар сүрөсүнүн акыркы 3 аятын бир жолу окуп койсо. Валлахуллази ла илаха иллаху алимун гайби ва шахада والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Peygamberimiz aytты, 70.000 perişte Allah Teala dayındaydı o kişiye deydi. Ertesi menен aytты, geçke çeyin oşoğa dua kılat deydi. 70.000 perişte sizge taң atkanda okup koysanız geçke çeyin sizge dua kılat dedi. Eğer de acali uşu günü gelip kalsa şehit bol ölet dedi. Rivayatlarda gelir, şehit bol ölgөнгө mör basılı ölet dedi. Mör basılı. Жана эрте менен айтты, кечки амалдарынан кайсы бир нерселерге жетишпей калса, тахажжуттар мисалы, зикир дуалардан кемчилдик болуп калса, ошолор толуктанат деди. Ушу дуанын берекеси менен. Жана кечке чейин шайтандан сак болот деди. Ал эми кечинде ушуну окуп койсоңуз, кудум ушундай эле таң атканга чейин 70.000 периште сизге жакшылыгыңызга дуа кылат. Жакшылыгыңызга дуа кылат. Ошо түнү эгерде көз жумуп кетсе, шейит деген мөр басылып туруп дүйнөдөн кайтат. Жана таң аткычакты ар кандай жамандыктан,
бул сак болот. Ар кандай жамандыктан сак болот туган. Ошон үчүн иншалла мына жерде иншалла биз аракет кылышыбыз керек. Ушул дуаны жаттап окуп жүрсөк, эми сиздерге мындай Алланын неаматы катары, бир тууган катары, Алла Таалам неаматты айт деген эле бир мотивация катары айта кетейин деп атам да. Кудайга шүгүр, Алланын жардамы менен, жакшы адамдардын дуасы менен мен өзүм жеке буну 98-жылдан бери калтырган эмесмин да. Бир мотивация катары, бул кыйын сынуу катары эмес. Алхамдулилlah, сиздерге да мындай бир көмөк болсун, бир мотивация болсун, бир жаттайлы, окуп жүрөйлү деген бир максатта бөлүшүп атам. Пайгамбарыбыздын улуу хадиси, бул аалымдардын эле тажрыйбасы эмес. Кээ бир дуалар бар, кээ бир дуалар алар аалымдардын тажрыйбасынан, бул пайгамбарыбыздын өзүнөн болгондо да Кур'ан-ы Каримдин улуу аятынан. Мен бу жерде айта турганым, улуу Алла Тааланын аты мына ушул аяттарда жашырылган деп дагы айтат да. Себеп дегенде бул азыр мына айт карасаңыз, эмне деп айтып атат? Хуаллахуллади ла илаха иллаху. Эң биринчи башталган Алланын аттары бардыгы. Ушул аяттарды окуп жүрсөңүз, Алланын сүйүүсү көбөйөт жүрөгүңүздө. Аллага болгон ишеним көбөйөт. Аллага болгон үмүт көбөйөт. Алла Тааладан коркуу көбөйөт. Алла Тааланы тануу, жараткан Аллага жакындоо, жараткан Алла Тааладан кечирим сураганга, Алла Тааладан жакшылыкты сураганга жүрөктө байланыш түзүлөт. Бул аяттын керемети өтө көп, касиети өтө көп. Азыркы мисалы хадисте пайгамбарыбыз өзүнүн айтканы эле вакканаллаху лаху 70,000 малак деп 70,000 периштени Алла Таала дайындап коет экен. Мисаллуна алей, ага дуа кылып турат экен мынакей. Мына бул жердеги Алланын өзүнүн аты, сыпаттары айтылып атат. Алимун гойб ва шахада, ар-рахман, ар-рахим, ал-малик, ал-куддус, ас-салам, ал-муъмин, ал-мухаймин, ал-азиз, ал-жаббар, ал-мутакаббир. Субханалла, бардык айыптан таза экендиги. Ал-халик, ал-бари, ал-мусаввир. Аллага таандык, чырайлуу, кооз, эң кооз аттар экен. Алла Тааладан кийин анан жер менен асмандагы бардык Алла Тааланы арулап турат, жандыктын бардыгы. Ал-азиз, ал-хаким ал деп мынандай ушундай улуу касиеттүү аттарды, сыпаттарды камтыган аят бул. Буну жатташыбыз керек. Ар бир мусулман эркек, ар бир мусулман аялдын жүрөгүндө, жашоосунда ушул аят болуш керек. Себеби өзүнө жакшылык каалайт. Ошон үчүн иншалла кечиктирбей өзүбүздө жаттайлы, үй бүлө бала чака менен бөлүшөйлү, тааныгандар менен дагы бөлүшөйлү. Аракет кылабызбы иншалла? Мен эсиме келип кеттим, алхамдулилlah. Кээде балдарга мындай тамашага салгандай кылып айтып койчу элек, бирок ал деле чындыкка жакын. 70,000 периштени ишке салып коелу да анан сүйлөшө берели. Кандай дедиңер депчи? 70,000 периштени ишке салып коелу дагы анан чай ичип отура берели, мындай сүйлөшүп, маектешип, дагы эмнелерди, жакшылыктарды бөлүшүп, бирибизге үйрөнүп, бирок ишке эмне кылып коелу? Ишке салып коелу деп. Ал кандай деген? Мына ал да. Буну аятты окуп коет. Алла Таала баарыбызга товфик берсин, амин. Иншалла бактылуу тилдер, Алла Тааланын ушу сыпаттарын, Алланын каламын окуган. Иншалла. Кудай кааласа Алла Таала ушунчалык өзүнө бекем ишеним берет. Ишенип коюңуз. Дүйнөдө сиз эң бактылуу адамсыз. Бир сому жок бактылуусуз. Даже адам ооруп атса, окуп жүрсө, Аллаху акбар, оорусунан кайгырбайт. Оору бар, бирок кайгырбайт. Оору бар, бирок кыжалат болбойт болчу. Оору болсо дагы аны көзүнө көрүнбөйт бул. Алла Таала ушунчалык мындай спокойствие, жүрөккө ушундай рахат берип коет иншалла. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, бул аяттарды окуп жүрөйлү, маанилерине көңүл буруп жүрсөк, субханалла, керемет эми бияк. Аллахым баарыбызга товфик берсин. Бисмилlah. Өткөнкү сабакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала учурашканга, сүйлөшкөнгө, улуу мартабаны бергенге, даражаларын көтөргөнгө, сыйлыктарды бергенге Мирач кечесине чакырган. Бир дагы андай улуу макам, андай улуу даража,
андай улуу сый, урмат бир да пайгамбарга көрсөтүлгөн эмес. Биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Таала ошонун бардыгын бериш үчүн өзүнө чакырган. Ибн Аби Хатимдин риваятында Анас разияллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Кийин мени Жабраил периште Сидратул Мунтахага ала жөнөдү. Ошол жерден фагашиятни сахабатун фиха мин кулли лаун, ай мин алванил жамал вал хусн." Сидратул Мунтаха деген динибизде сөз бар. Сидратын бул дарак. Лотос деп коет, дарак. Мунтаха адамдардын амалдары ошол жерге барып токтойт. Махлуктун бардыгы ошол жерге барып токтой турган жер. Андан кийин нары жараткан Алла Таалага кандай чыгат, кандай түшөт, Алла билет. Бирок билип коюңуз, бир акыйкатты айтып коеюн. Кандай адам баласынын амалдары көтөрүлсө, худду ошондой абал Алла Тааланын тарабынан түшөт. Амалга жараша абал келет дүйнөгө. Аллага жага турган амалдарды адам баласы жиберсе, Алла Таала адам баласына жага турган абалдарды жиберет. Эгерде адам баласы Аллага жакпай турган амалдарды жиберсе, Алла Таала дагы адам баласына жакпай турган абалдарды түшүрөт. Сидратул Мунтаха дейт мынакей. Бардык барып токтой турган жери мына ушул. Периштелер да токтой турган жери келет. Ошол жерде ушундай чырайлуу өң, ушундай кооз өңдөрдү камтыган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мага ушундай булут каптады" дейт. Ал ушундай өңдү экен, өтө чырайлуу, өтө кооз өңдөрдөн. Бардык өңдөрдөн. Мин кулли лаун дейт. Дүйнөдө канча өң болсо, биз кээ бир өңдөрдү биз билбейбиз. Даже океандын түбүндө кээ бир өңдөр бар. Мына жердин үстүндө андай өңдөр жок. Таптакыр башка өңдөр. Эми асмандагы өңдөр кандай? Ал жери менен суунун ичиндеги жок. Бейиште ушундай өңдөр бар. Жер менен асмандагы жок өңдөр бар. Кооздукта адам аны бир өң көрүп эле эси ой турган өңдөр да алар. Ушунун сулуулугунан тамшанып эси кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо айтат: "Ва харарту сажидан лиллахи таала." Ушундай өңдөрдү көргөнүмдө жараткан Алла Таалага саждага жыгылдым дейт. Алла Таала факал Аллаху Таала, Алла айтат экен: "Я Мухаммад, Мухаммад, бүгүн мен мынакей жер асман менен жаратканда сага жана сенин үммөтүңө 50 мал намазды фарыз кылдым" дейт. Фаратту алейка ва аля умматик 50 салатан. Сага жана үммөтүңө 50 мал фарыз кылдым. Мынакей. Жараткан Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга эң улуу белеги намаз болгондо дагы 24 сааттын ичинде 50 мал намаз окуганга белек берди мына. Ала бар үммөтүңө. Намаз туган бул жүк эмес, бул белек. Жакшы түшүнүп алыңыз. Сиздин күнөөлөрүңүздү кечирте турган, Алла менен байланыштыра турган, соопторго сизди вообще мындай көмүп кое турган, даражаңызды көтөрө берип, бейишке киргизе турган. Намаз ушундай Алланын белеги. Улуу фарызы бул. Бул мунафыктарга жүк. Кимдерге жүк? Мунафыктарга жүк. Ошолорго оор. Ошолор кыйналат. Момун адам, мухлис адамга намаз жеңил, намаз белек, намаз рахат. Намазсыз кантип жашоону элестетип болот деп улуу адамдардын айтыбыз. Бейиште намаз бар, намаз жок десе, ал жакта бул жак амал дүйнөсү, бейиш анын акысы бериле турган дүйнө. Намаз ал жак биякта гана окуйсуң, тиякта жок десе, бейиш намазсыз кантип кооз болушу мүмкүн дегендер бар.
Албетте, кааласаңыз намаз окуй бересиз. Бирок ал жакта милдет катары эмес, рахат катары окуйсуз. Мейиште бирөө намаз окуйм десе, окуса болобу? Болот. Адам баласы эмнени жүрөгүнөн кааласа, бейиште Алла Таала ошону берет. Намаз окуй бер дейт. Бирок ал жерде такаллуфан эмес, таладдудан. Алымдар айтышат, ал мына бу дүйнөдө окуп аткан милдет катары окубай койсоң күнөө катар, андай эмес, аякта рахат катары. Өзү алхамдулилля, намаздын акыйкатын Аллахым кимге ачса, андагы рахат дүйнөдө жок кандай рахат. Аллахым барыбызга намаздын акыйкатын, рахатын насип кылсын. Кыскасы айтканда, мына 50 маал намаз, 50 маал намаз. Ва ба'да дали хаффафа Аллаху та'ала иля 5 салават амалан. Эми караңыз. Андан кийин акырын азайтып 5-тен 5ке жеткирди дагы. Бул амал түрдө 5-өө, бирок сый, белек, сыйлык, сооп катары 50 намаздыкында берилет. Мына окуяларды айтып жүрөбүз. Алла субханаху ва таала 50 намаз фарыз кылып жибергенде, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кайтып келатып 7-кабат асманга келип, Ибрахим пайгамбарга жолугуп, Ибрахим пайгамбарыбызга салам айткан. Үммөтүңө салам айта бар деген. Ва алейхимуссалам. Не деген? Кабар айтып кой. Бейиш кең тала. Суу аябай даамдуу. Анын көчөттөрү субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деген. Үммөтүңө айтып кой деген. Демек, бул жакта айта бересиз, тиякта тиге бересиз. Бул жактан канча сиз зикир кылсаңыз дүйнөдө, жердин үстүндө канча зикир кылсаңыз, бейишиңизге ошончо дарак көчөт тигиле берет. Ошон үчүн көп зикир кылышыбыз керек. Күн сайын бир 10 миңди тигип койсок, машалла. Хотя бы 1000ди, хотя бы бир 100дү, бирок тикпей калган күнүбүз болбош керек. Туугандар. Себеп дегенде сиздин өзүңүздүн ахиретиңизге сизден башка эч ким күйбөйт. Өзүңүзгө күйгөндө эч ким күйбөйт. Ар кимдин таразасы, ар кимдин көрү, ар кимдин амалы, ар кимдин эсеп китеби өзүнчө. Ошон үчүн иншалла ахиретине кам көргөн киши, ал сөзсүз иншалла, анакей сөзсүз ал жакта көчөт тигейле. Аракет кылабызбы? 7-чи асмандан түшүп 6-чы асманга келгенде Муса пайгамбарга жолукту. Муса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураган. Не деп сурады? Ма фарада раббука алейк ва аля умматик. Сизге жана үммөтүңүзгө Робуңуз эмнени фарыз кылды деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Культу 50 сала." 50 маал намаз фарыз кылды деди. Муса пайгамбар айтты: "Иржи иля раббик фас'алху ат-тахфиф, фа инна умматак ла тутиq залик." Кайтыңыз Робуңдан, Алла Тааладан Робуңуздан жеңилдетүүнү, азайтууну сураңыз деди. Үммөтүңүз чыдай албайт буга. Такаты жетпейт, күчү жетпейт муну деди. 50 маал намаз окуй албайт үммөтүңүз. Муса пайгамбарды караңыз. Пайгамбарыбыз 50 маал намаз алып келаткан бияка. Елестетиңиз, 50 маал намазда болгондо азыр Аллаху акбар. Кандай болот эле? Окугандар болот эле, конечно. Бүгүнкү күндө деле бар, жаман жок эмес. Бирок аз бир көбү кыйналып калат эле, күнөөкөр болуп калат эле. Постоянно окуштага тамаша меселе да. Ошон үчүн Муса пайгамбарга Алла Таалам разы болсун. Кандай дедиңиз эле? Туурабы? Муса алейхиссалам, машалла. Пайгамбарыбызга айтты: "Робуңузга кайтыңыз да сураңыз, азайтсын деди, жеңилдетсин деди, 50 маал. Үммөтүңүз чыдай албайт буга. Кудурети, такаты жетпейт деди." Пайгамбар фаражату иля робби, пайгамбар айтат: "Робума кайтып бардым" дейт. Кайтып барып: "Я робби хаффиф ан уммати." Анан айтты: "Робум, мен үммөтүмдөн азайтып бериң" деди. Жеңилдетиңиз деди. 50-нү ошентип риваяттарда келет 45 кылган болчу. 5тен алып атганда.
Кайра келе жатып, дагы эле пайгамбарыбыз 45ке сүйүнүп келатат. Муса пайгамбар жолу дагы ушу сөздү кайталап атат. Не болду, кандай болду? 45 болуп калды. Күчү жетпейт үммөтүңүздүн. Кайтыңыз, жеңилдетсин деп, сураңыз деди. Пайгамбарыбыз кайра кайтты, 40 кылды. Эми карап туруңуз, 50 болчу да, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 15. 9 жолу барып келиптир. Элестетиңиз. Ар келгенде Муса пайгамбар ошону сураган. Айтып атты. Канча болду? 10 болду. Канча болду? 15 болду. Ар биринде. Жок, бул жеңилдик сураңыз, жеңилдик сураңыз, жеңилдик сураңыз. Үммөтүңүз 5 болуп калганда дагы Муса пайгамбар канча 5 дегенде ошондо дагы айткан. Будан да азайтсын деген. Аллаху акбар. Будан да азайтсын. Мен Бани Исраилди кээ бир риваяттарда келет, ошо жөөттөргө жиберилген да Муса пайгамбар. Бани Исраилди мен тажрыйба кылганмын, 2 мал намаз окуй албай койгон дейт. Таштап ошо намазды дагы өз убактысынан кечиктирип, окубай коюп, ар нерсе кылып. Ошон үчүн бул үммөтүңүзгө көп болуп калат. Акыр замандын үммөтү болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен эми барып жеңилдетүүнү, азайтууну сурагандан уялам" деди. Уялам деди. Кээ бир риваяттарда келет, мындай: "Мен корком" деди. 5тен азайтып аткан да Алла Таала. Азыр эми кайтып барсам, бул 5өөнү да алып салсам. Кандай болот деди. Жок, ушуга 5өөгө болот деп токтогондо жараткан Алла Тааланын тарабынан чечим чыкты. Менин алдымда өкүм өзгөрүлбөйт. 50 мал намаз деп чыккан өкүм өзгөрүлбөйт. Ла юбаддал ладайя. Алла Таала айтат: "Менин алдымда өзгөрүлбөйт." Өзгөрүлбөйт. 50 мал деп чыккан, как она есть, ошо бойдон 50 мал боюнча турат буйрук. Бирок хамсын би хамсин, 5өө 50-нүн ордуна жүрөт деди да. Жердин үстүндө 5 мал намаз окуйт үммөтүң. Бирок менин алдымда 50 мал намаз окуган соого жазыла берет деди. Мына кереметти караңыз. Мына сыйды караңыз. Мына сыйлыкты караңыз. Ошон үчүн айтат: "Амалан", амал түрүндө. Хамса салават 5, бирок такарруман ва фадлан, Алла Тааланын тарабынан айкөлдүүлүгү 50 мал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мираж кечесинде жараткан Алла Тааланы зиярат кылган. Сүйлөшүүсү тууралуу талаш жок, көрүүсү тууралуу талаш. Ислам дүйнөсүндө кээ бирлер көргөн эмес дейт. Мурунку сабактарда айтып бергенбиз. Көпчүлүгү көргөн дейт. Бунун дагы далилдери бар. Биз көргөн дегенде Алла Таала пайгамбарыбызды атайы, эгерде ушу пайгамбарлар менен эле иман болуп топтолсун десе, анда Масжидил Аксада эле иши бүтмөк да, аяка чакырбай эле. Эгерде максат Алла Таала асмандагы кереметтерди көрсөтүү болсо, Ибрахим пайгамбарга деле көрсөткөн. Эгерде максат жөн эле сүйлөшүү эле болсо, Муса пайгамбар менен туутоосунда эле бияка чакырбай эле сүйлөшүп койгон. Эмнеге чакырып атат десе, Алла Таалага улуу мисалдар таандык, өзү жолукканга да, көрүшкөнгө. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң улуу макамда жараткан Алла Тааланы зиярат кылган. Алла Таала пайгамбарыбызга өзгөчөлөп тугандар кээ бир сыпаттарды берген, пайгамбарларга бербеген. Ошолордун бири шафаатул узма деп коет. Улуу шафаатка Алла Таала ушундай макам берген. Улуу шафааты шафаатул кубра деп коет, эң чоң шафаат. Андан башка да пайгамбарыбыздын түрлүү шафааттары бар. Бирок эң улуу шафаат деп аталганы бардык пайгамбарлар, бардык үммөттөрү менен кошо пайгамбарыбыз шафаат кылат.
бүткүл адам затқа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шапағат қылады. Хадисте келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан: ана саййиду вулди адам яумал қияма ва ауалу ман яншаққу анхул қабр ва ауалу шафиин ва ауалу мушаффаин. Мен қиямат күні адам баласының төрі мырзасымын деген. Жана жерден қабір жарылып, адам ең бірінші адам қайра тіріліп, барбыз қабірдан қайра тіріліп шығабыз. Ошонда ең бірінші қабірдан жарылып тіріліп шыққан менмін деген. Бірінші шапаат қылушы менмін. Бірінші шапааты қабыл болғандағы менмін деген. Ушул ешбір қиынсынбастан, менменсібестен айтып отам. Валя фахра дейді. Алла Таалам пайғамбарымызға айтқан: «Ва амма би ниъмати раббика фахаддис». Роббыңдың нематын сен айтқын. Алла Тааланың бұл алхамды берген нематын айта жүріш керек екен. Бирок текеберленип, кыйынсынып емес, Алла Таалага шүгүр кылып. Бухари Муслимде келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Ана саййидун нас яумал қияма, ва хал тадруна бима далик?» Мен адамдардың саййид, мырзасы, қиямат күні болам. Ушуну силер билесиңер бе эмне үчүн деп суроо таштады. Сахабалар айтты: «Я Расулаллах, жок». Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таалам пайгамбарыбызды алгачкылардын, кийинкилердин эң урматтуусу, алгачкылардын, кийинкилердин эң сыйлуусу, алгачкылардын, кийинкилердин эң улуу даражалуусу кылган да. Бунун окуясы бардык адамзат махшар майданында келгенде аябай кыйналышат, аябай азап чегишет, аябай коркушат. Такыр эсеп китеп башталбайт, тараза башталбайт, бейишке, дозокко чечим башталбайт. Ушунча адамдар күтө берип, аерде уйку жок таксыр. Эс алуу жок аерде. Баш калкалай турган ал жерде көлөкөлөй турган бир жер жок аерде. Саңа тамак пышырып бирөө лагман алып келе турган андай учур эмес аер. Отура турган жер жок аерде. Махшар тамаша жер эмес ал. Бардыгы түбөлүктүү чечим чыга турган. Бардыгы өзүн ойлоп турган. Адам баласы биякта турсун, пайгамбарлар нафси өзүнүн жанын, мен өзүмдүн жаным деп кала турган учур. Ошондой оор күнү эсеп кителип башталбай тура берет да. Адамдар кыйналып кетип, кээ бир кафырлар риваяттарда келет, айтат: ушудан көрө тозокто азапталганыбыз жакшыраак болсо керек депчи. Чечим эртерээк чыкса, бул жерден, бул азаптан кутулбасак депчи. Дозоктун отун эңсейи түшөт, элестетип көрүң. Бул тамаша нерсе болбойт бул. Ошондо адам баласынын баары өз пайгамбарлардын артына барып айтышат. Бардыгы: биздин пайгамбарсың, ортого түш, бир нерсе деп айткыла, дегиле. Маселени чечпесеңер бул жагы болбой калды деп. Кээ бир риваяттарда келет, ар бир пайгамбар өзүнүн пайгамбардын аркасынан ээрчет. Кээ бир риваяттарда келет, кыскасы болбой калгандыктан анан баарды бирип адам атага кайрылат. Адам атага кайрылат. Адам атабызга эмне деп кайрылат? Сен баарыбыздын атабызсың. Алла өз кудурет колу менен сени жараткан. Саңа Алла Таала өз буйругу менен жан салган. Саңа периштелерди сажда кылдырткан. Сени өзүнүн орун басары кылган. Ушунча улуу макам берди. Бүгүн ортого түшүп, мына маселени башыбыздагы болгон кыйынчылыкты көрүп атасыз. Чечпесеңиз болбойт дегенде, адам атабыз үзүр сураган. Бүгүн мен ортого түшө албайм. Балдары. Даракка жакындабагын, жебегин деп буйрук берди эле бейиште. Ошо даракты мен жеп алганмын. Дагы ошонун себебинен бейиштен чыккан го бияка. Ушундай бир жаңылыш болуп калган. Мен ал жактан ушундай бир жаңылыш болуп калган. Ортого түшө албайм. Нух пайгамбарга баргыла дейт. Кимге? Нух пайгамбарга баргыла. Нух пайгамбарда улул азм да, жөнөкөй пайгамбар эмес, машалла.
Нух пайғамбарға барышып, азырқын айтады. Нух, пайғамбарлардың ең алғашқысы сенсің дейді. Бұл дегені, аға чейіндері пайғамбарлар келген. Адам алейхиссалам бірінші пайғамбар ғой. Нух пайғамбар ең бірінші ширкке қарсы келген пайғамбардың біріншісі болады. Аға чейін ширк болған емес. Ошон үчүн буну алгачкы пайгамбар деген мааниси ширкке каршы күрөшкөн биринчи пайгамбар Нух пайгамбар болот. Ушунча улуу сага мартаба берген, ортого түшүп биздин абалыбызды көрүп атасың, кыйналганыбызды. Ортого түшүң дегенде, мен түшө албайм. Мен коомума каршы дуа кылып бергем. Таптакыр поколение оңолбой койгондо ана Нух пайгамбар дуа кылып бергенде, я Аллах, жер бетинде бирөөсүн да калтырбай жок кылып берчи. Булар туса эле капыр туйт дегенде. Мындайча айтканда. Ата мен грубыйраак кылып айтып койдум. Төрөсө эле капыр төрөйт дегенден. Кыскасы ушулар буларды жерден бузуклуктан башка эчтекеси болбойт. Дуа кылып берген. Мен азыр кантип барам деп. Мен бара албайм, силер Ибрахимге баргыла дейт. Ибрахим алейхиссаламга барат адамзаттын баардыгы. Адамзаттын бул Ибрахим пайгамбардагы экинчи бир пайгамбарлардын бул атасы бул. Белинен канча миң пайгамбар чыккан. Ибрахим пайгамбарга дагы бул дагы айтат. Жок. Менен дагы бир жаңылыштар болуп калган. Ошон үчүн мен бул ортого чыга албайм, Мусага барла. Муса пайгамбар эмне дейт? Муса алейхиссалам айтат. Мен бир адам өлтүрүп алганмын дейт. Мен ортого кантип түшөмүн азыр? Иса пайгамбар кыскасы айтканда, Иса пайгамбар дагы айтат. Мени апам экөөбүздү Кудай кылып адамдар сыйынып алышкан. Кантип ортого түшөбүз бүгүн биз? Бүгүн эч ким ортого түшө албайт. Эгерде түшсө, бир гана Мухаммад гана ортого түшөт деген. Саллаллаху алейхи ва саллям. Бардык адамзат ана Мухаммад пайгамбарыбызга кайрылат кара. Ушуну айтып атат. Ва закара мин далика мухан ва шадад ли'аламу ма яржи'уна илейхи ида халла бихим. Ушу маселени ким чечерин, жана кимге бардыгы кайтып барарын, жана бардык адамзат билип койсун. Мухаммад ким экенин, даражасы кандай экенин, Алланын алдындагы мартабасы кандай экенин билип койсун деп Алла ушундай кылдырат экен. Бардыгы жок. Напси дейт пайгамбарлар. Напси дегени жаным, мен өз жанымды, ар ким өзүнүн жанын ойлоп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам барат анан. Арштын алдына сажда кылат. Алла Таала ошол учурда пайгамбарыбыздын жүрөгүнө, руханиятына, мээсине ушундай Аллага алкыш, мактоо саналарды санат. Пайгамбарыбыз айтат, андай Алланы мен мактаган эмесмин дейт да. Ушундай мактоо сөздөрү менен ошол учурда Алла Тааланыга алкыш сана мактоо айтат экен. Ушундай айтканда пайгамбар саждага жыгылып, Алла субхана ва таала айтат, Мухаммад, башыңды көтөр дейт. Сура берилет дейт сага. Эмнени сурасаң сага берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо анан кийин башын бийиктикке көтөрөт экен. Карайт экен мындай кылып туруп. Башымды көтөргөнүмдө дейт. Башымды көтөргөнүмдө. Фаакулу я Робби уммати. О Роббум, үммөтүм деп берет экен, карачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондо пайгамбарыбызга айтылат экен, бейишке үммөтүңдөн эсеби жок кире тургандардын баарын киргизип ал дейт. Буга чейинкиси пайгамбарыбызга айтып атканы, сурагын сага берилет, башыңды көтөргүн деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо анан кийин, я Алла, ошо адамзаттын маселесин чечип бериң деп сурайт да. Анан болбосо ага чейин тараза эсеп китеп башталып элек да. Анан башталат. Ушуну макамы Махмуд деп да атайт. Макамы Махмуд деп коет. Биз азанда дуа кылабыз го. Ва ба'асху макаман Махмудан аллади вa'адта депчи. Алла өзүң вада берген макамы Махмудка пайгамбарыбызды тургузгун деп дуа кылабыз. Ошо макамыңды, я Алла, тартып алагын деп дуа кылабыз. Эмне үчүн макамы Махмуд? Макам деген макам түшүнүктүү эле. Махмуд дегени макталган.
Себеп айерде бардық мәселені чечкенден кейін пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам адамзаттың бардығы, кафыры дағы, мұсылманы дағы, бұзылғаны дағы, оңолғаны да пайғамбарымызды мақтайды екен. Пайғамбарымызға мақтау айтады екен, рахмат айтады екен, алқыш айтады екен. Ошон үчүн бұның аты, бұл мақамдың аты мақамы Махмуд деп қойған. Мақамы Махмуд пайғамбарымызға мына ушу улуу мақам тартылған. Ошондо бүткүл адамзатқа пайғамбарымыз шапаат кылат. Бұл шапаатты азыр сіздерге айткандай улуу шапаат, жалпы шапаат деп аталат. Шафаату амма деп коет да. Жалпы шафаат. Демек бүткүл адамзатқа шапаат да. Өзгөчө шапааттары бар пайгамбарыбыздыкы, bundan башка дагы. Бирок ал эми только иманы барларга гана. Пайгамбарыбыздын шапаатын түрлөрүнө келе турган болсок, кээ бирлерине бейишке кирген, ошолордун даражасы бийик даражага ээ болсун деп шапаат кылат экен. Кээ бирлерин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бейишке кире элек, бирок эсеп китепсиз эле киргизгенге шапаат кылат экен. Кээ бирлери болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эсеп китепте эсебин жеңилирээк кылып киргизгенге шапаат кылат экен. Кээ бирлери болсо дозокко чечим чыгып калган. Все. Күнөөсү көп, сообу аз. Дозокко кириш керек, чечим чыккан. Ошолорго пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шапаат кылат экен, дозокко киргизбей алып кирип кеткенге. Кээ бирлери дозокко түшүп эле калат экен. Азапталат экен. Пайгамбарыбыздын шапааты ошо дозоктон куткарып, бейишке киргизүүгө болот экен. Мынакей туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мынандай шапаат кылуу. Албетте биз бир ишеним, акыйданы түшүнүп коюшубуз керек. Эч ким Алланын уруксатсыз шапаат кыла албайт. Эч ким, даже пайгамбарыбыз дагы. Өзүнүн тарабынан эле шапаат кылып, каалаганы мындай кыла бере турган жок. Алла Тааланын уруксаты менен гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шапаат кылып атат. Дозокко түшүп калгандарды чыгарууда, дозокко кетейин деп аткандарды токтотуп бейишке киргизүүдө, эсепсиз китепсиз бейишке киргизүүдө, бейиштин ичине киргендердин даражасын көтөрүүдө, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мынандай шапааттары. Ошон үчүн биз дайыма дуа кылып атканда пайгамбарыбыздын шапаатына бөлө деген маани ушул. Кыямат күнү пайгамбарыбыздын шапаатын насип кыл деген маани ушул. Пайгамбарыбыздын шапаатына бардык адамзат муктаж болот, туугандар. Аллахым баарыбызды пайгамбардын шапаатына бөлөсүн, амин. Баарыбызга пайгамбар шапаатын насип кылсын, амин. Экинчиси макаму ливахул хамд. Ахиретте улуу макамдар бар. Бири азыр. Экинчиси ливахул хамд дейт. Мактоо туусу көтөргөн макам бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга Алла Таалам мактоо туусун берет. Ошо туунун алдында адам атадан тартып кыямат күнгө чейин канча инсан болсо, Аллага бу дүйнөдө мактоо айткан болсо, ошо туунун түбүндө болот. Мактоо айтпаган туунун түбүнө кирбейт. Аллага мактоо айткандардын бардыгы ошо туунун алдында болот экен, туугандар. Ошо улуу тууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын колуна берет, пайгамбарыбыздын колунда болот. Өзү айткан, кыямат күнү адам баласынын мырзасы менмин, менин колумда мактоо туусу болот. Ал туунун алдында адам атаны тартып кыямат күнгө чейин Аллага мактоо айткан киши болот. Тирмизи шарифте келет бул. Абу Саид Худри радhiyallahu anhuдан. Ва бияди ливаул хамд ва ла фахра деп айткан. Бул сыймыктанып кыйынсынбастан айтканым дейт. Bir hadis evet, ala ve ana habibullah, kavardar, men Allah'ın süykündüsümün de aytılar. Ve ana hamilü livahül hamd, makto celegin, makto tuğsun, götörücü menmin degen kıyamet günü. Kur'an-ı Kerim'de makam-ı Mahmud boyunca ayatta o minel leyli fetahaccet bihi nafileten lek asa en yeb'ateke rabbuka makama mahmuda deydi. Tündösü siz turup tahajjud okun deydi.
Бұл сізге сыйлық қатары, ашықша берілген белек қатары. Нафилатан лак деген. Нафил деген мына ашықша белеге. Мүмкін аса аябата роббука мақама махмуда, Роббыңыз сізде мақамы Махмудта тұрғызады деді. Мақамы Махмудта айтып бердік, қазір бардық адамзатқа шапағат қылу осы. Құран-ы Кәрімдегі мына айтқаны, адамдар қиқыр өкіріп бақырып атқанда, пайғамбарлардан жардам сұрап атқанда, әрбір пайғамбарлар болса нәпсім, нәпсім, жаным, жаным деп отырғанда, мына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонда шапағат қылады екен тұрғанда. Бухари шарифте риwayat келет Ибн Умар радиаллаху анхумадан мақам Махмуд бойынша мындай деп айтқан: Инна нас ясируна яумал қияма жустан, яуса жустан. Адамдар ертеге қиямат күні жамаат менен болушат екен дағы. Куллу умматин таттаби набияха. Әрбір үммет өзінің пайғамбарының арқасынан ершейді. Яқулуна айтшат екен мындай деп: Я фулан, пайғамбардың атын айтып кеткенде, мысалы, я Ибрахим, я Муса, я Харун, я Салих, қысасы пайғамбарлардың атын айтып кеткендағы, ишфа, шапағат қыл деп ушинтип сұрай беришет екен да. Бардығы. Ақыры ана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тақалып, азырқы мұрдағы оқи айтып бердім, ошол анан ишке ашат екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам арыштың оң жағында тұрады екен. Тирмизи шарифте келет Абу Хурайра разияллаху анхудан риwayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Ана аувалу ман таншақ анху ард фа укса хуллатан мин хулалил джанна сумма aqumu an yaminil arsh laysa ahad min al-khalaiq yaqumu dalika al-maqam ghayri деген. Ертеге бардық алам өлгөндө, инсандын бардығы өлгөндө, Алла кайра тирилте баштаганда биринчи пайгамбарыбыз тирилет, биринчи пайгамбарыбыз кабырдан чыгат. Жана айтат, бейиштин кийимдеринен биринчи мага кийим кийгизилет. Фа укса хуллатан мин хулалил жанна, бейиштин кийимдеринен. Кийиммен турганда арштын оң жагында турам дейт. Махлук калайык калктан менен башка бирөө да кал жерде турбайт дейт. Бұл да пайғамбарымызға өзгөчөлүк. Пайғамбарымызға артықчылық. Пайғамбарымыздың Алла Тағала мынандай мақамын көрсөткөндө әр түрлі жерде көрсөтөт да. Пайғамбарымыз бирле жерден емес да. Биринчи бейишти ким такалатат? Пайғамбарымыз. Биринчи бейишке ким кирет? Пайғамбарымыз. Биринчи ким Алланы көрөт? Пайғамбарымыз. Биринчи Аллага ким сажда кылат? Пайғамбарымыз. Аллаху акбар. Биринчи ким шафаат кылат? Пайғамбарымыз. Ушулардын бардыгы мақамдар Алла Таала пайгамбарыбызга арнаган, пайгамбарыбызга тартуулаган ушун үчүн. Эмне үчүн бул сабак болуп атат? Биз өзүбүздүн пайгамбарыбыздын макамын билейли. Ким экен, кандай пайгамбардын үммөтү экенибизди унутпайлы. Пайгамбарыбыз биз бул үммөттү мойнуна аманат тапшырган эле. Ушул үммөт үчүн көз жашын төккөн эле. Ушул үммөттү кыямат күнү мен күтүп алам деген эле. Үммөтү үчүн канча дуа кылган эле. Үммөтү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык курбанчылыктары. Ошон үчүн пайгамбарыбызды сүйөйлү, пайгамбарыбыздын сүннөтүн жакшы көрүп амал кылайлы. Пайгамбарыбыз биздин мойнубузга тапшырып кеткен аманаты, динин жеткирейли, жайылтайлы, ушуга салымыбызды кошойлу, биздин малыбыз, жаныбыз ушуга иштесин тугандар. Ал пайгамбардын алып келген динин жайылтууда, үйрөнүүдө, таркатууда. Ошон үчүн айтылып атканы бул. Бул үммөт жөнөкөй үммөт эмес. Улуу пайгамбардын улуу үммөтү. Улуу пайгамбардын акыркы үммөтү. Андай оң жагында турганда дейт, махлуктардан, даже периштелерден дагы бирөө турбайт дейт. Арыштын оң жагында пайгамбарыбыз турганда. Даже периштелер турбайт. Эмне үчүн айтып атабыз? Пайгамбарыбыздын сөзүнө, хадиске адеп. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жок. Бир пайгамбарыбыздын алып келген дини бар. Пайгамбардын айткан сөздөрү бар. Ошо хадиске адеп,
Ошон үчүн айтат да алымдар, пайгамбарыбыздын сүйүүсү кандай десе, сүннөттү сүйүү пайгамбарыбыздын сүйүүсүнүн далили дейт. Сен айтып атасың, мен пайгамбарды жакшы көрөм, пайгамбарды жакшы көрөм. Машалла, молодец. Кандай бир далилиң барбы жакшы көрөм? Кантип жакшы көрөсүң? Сүннөттү жакшы көрүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы көргөнүн белгилери ушул. Бул бир туугандар. Андан кийин Жабраил периште баш болуп пайгамбарыбызга адеп кылып аткандан кийин, чөктүшүп отуруп аткандан кийин, сыйлап аткандан кийин, динине жардам берип, колдоо көрсөтүп аткандан кийин, бизге сизге таалим, пайгамбарыбызга адеп кылайлы. Пайгамбарыбыздын сүннөтүндө башканын баардыгы бир чекеде турат. Мисалы, оң кол менен жей турган пайгамбарыбыздын сүннөтү. Сиз ошол жерден уялып, же башкача болуп, жок, сиз тартынбаңыз. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарууда сиз сыймыктаныңыз. Уялбаңыз. Эмне үчүн сиз уяласыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү сыймык бул. Ошон үчүн иншалла ар бир сүннөттү изилдеп, ага амал кылуу ар кимдин мойнундагы жоопкерчилик. Билбегенди сурайлы, билгенибизди амал кылайлы, билбегенге айтайлы, чогуу жайылтайлы. Экинчиси макамul васила. Дагы пайгамбарыбызга өзгөчө макамдардын бири васила макамы. Ушундай дагы бир макам бар. Кыямат күнү Алла Таала тартуулайт. Азыркы биздеги эң улуу макам дүйнөдө Нобелевский премияда. Дүйнөдөгү эң кыйындарга, акылдууларга, ушундай ачылыштар жасагандарга, аларга Нобелевский премия берилет да. Буну мисал катары айтсам, түшүнөбүз да баарыбыз. Нобелевский премияга жеткен ал тамаша адам эмес ал. Ар кимге бериле бербейт. Эми кудум ушундай эң улуу премия бар да ахиретте. Ошол премиянын аты Васила деген премия. Буга Нобелевский премияны адамдар чыгарып алган. Анан адамдардын мээнетин ушуну бир кадырлаш максатында бүткүл дүйнө билсин деп атайы Нобелевский премияны дайындашкан, тиешелүү акчасы менен, белеги менен да. Тарыхта калат да ал. Бир болот, буларга эми адамдар чыгарган, эми бир Алла Таала дайындап коюптур бир нерсе. Ушундай бир эң улуу бир гана кишиге тартыла турган бир эле премия. Улуу макам, ошонун аты Васила. Алла Таала дайындап койгон, бүткүл адамзаттын алдында тапшыра турган улуу сыйлыгы, эң бийик макамы, андан жогорку сыйлык жок, андан бийик макам жок. Азыр хадисте келет, айтып берем азыр. Ошол Василянын макамы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга берилет. Бул өзүнчө дагы бир сый урмат. Ошоюнча угуңуз. Бул өзү Васила деген сөзчү. Аллати ятавассал биха иля тахсил мақсудул махмуд, макталган, максат кылынган нерсеге жетиш үчүн ошол бир себеп, ушунун аты сөздүктө Васила деп коет, араб сөздүгүндө. Бирок биздеги шарияттагы Васила деген пайгамбарыбыз айтканы, ким Алла Тааладан мен үчүн Василаны сураса, ага мен шапаатым важип болот деген. Караңызчы, бул кандай деген. Биздин даражабызды пайгамбарыбыз көтөрүп атат. Өзүнүкү го дагы эле көтөрүлгөн. Биз сурабасак деле көтөрүлгөн. Просто бизди дагы шерик кылып койгондор, шүгүр кылышыбыз керек. Машалла, биз пайгамбарыбызга Алла Тааладан Васила сурап койсок эле пайгамбар шапааты бизге важип болот керек. Кандай оңой соода. Арзан соода. Тура? Кыйналбай эле ишти бүтүрүп атабыз да эмне? Мынакей мындан эмне деп атат? Эми ал эмне? Фахуа алам ala a'la manzilatin fil janna laysa fawqaha manzila wa hiya aqrab manazilil janna ila al-arsh wa arfaiha. Бул мынандай мартаба экен тугандар, андан жогорку мартаба жок. Бейиштеги эң улуу жогорку мартаба, арышка жакын бейиштин
Мартабалардың ең жоғарғысы ушул. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Ида саллайтум алейя фасалуни ал-васила." Қачан сіздер маңа салауат айтасыңар ғой деді. Андан кейін мен үшін васила сұрағыла деді. Азырқы васила деген мақамды сұрағыла деді. Қила я Расулаллах, ва мал васила? Пайғамбарымызға сұрау ташталды. Васила деген не өзі деп. Пайғамбарымыз айтты: "А'ла даражатни фил жанна." Бейіштегі даражалардың ең улуысы, жоғарғысы деді. "Ла яналуха илля ражул вахид, ва аржу ан акун ана хуа." Аға, аны ешкімге берілмейді, бір еле кишиге ғана беріледі екен. Мен үміт қылам дейді пайғамбарымыз. Ошол маңа беріледі деп дейді. Пайғамбарымыз бұл адеп менен айтып, бізге адеп үйретіп отат. Үміт қылам деп, болмаса Алла Таалам пайғамбарымызға да беріп, пайғамбарымызға да беріледі ал точно. Шончу машалла мындай ушундай жакшы улуу сөздөрдө үмүт менен айтылат да. Үмүттөмүн, ден соолугуңуз жакшы болсо керек деп коет. Мисалы да? Бу жакшы сөз. Абу Саид Худри радhiyallohu anhuдан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннал васила даража, индаллах лайса фавқаха даража." Васила деген бир даража бол. Бир даража бол. Андан жогорку даража жок дейт Алланын алдында. Демек, эң улуу, эң жогорку даража, андан жогорку даража жок, ошонун аты васила. Эми ал кандайынан кандай өң, эмне менен берилет? Иншаалла Алла Таала баарыбызды бейишке киргизсе ошол жерде көрөбүз иншаалла. Кандай экен ана? Фасалуллаха айютиянал васила аля хад. Алла Тааладан сурагыла, Алла Таала ошо василаны буйурсун деп айтып атат мына көрбөйсүзбү? Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө буйрук берип атат. Силер Алла Тааладан мен үчүн василаны сурагыла деп. Эмнеге? Үммөтү улуу сооп алыш үчүн. Ушу василаны сурап, улуу мартабага сиз жетиш үчүн пайгамбарыбыз бизге буйрук берип атат. Силер азыр айтып кеткендей, атак биз сурабасак деле Алла Таалам пайгамбарыбызга берет ал. Просто биздин даражабыз да кичине көтөрүлүп калсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Качан азанчы азан айтса, эмнени айтса ошону кайталагыла" деген. Аллаху акбар деди, биз да кайталайлы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде, биз да кайталайлы. Ашхаду ан ла илаха иллаллах деп. Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах дегенде кайталайлы. Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах. Хайяла сола дегенде хайяла сола деп кайталайлы. Хайяла фалах дегенде хайяла фалах деп кайталайлы. La ilahe illallah dedi, la ilahe illallah deb qaytalaydi. Boshqa rivoyatda hayala salamina hayala falahda la havla va la quvvata illa billah deb aytqiladi degan. Demak, ikkovini teng aytib qo'ysak bo'laveradi-da. La havla va la quvvata illa billah dagi hayala sala hayala falahda qaytaladi. Azanchi emneni aytsa sizlar o'shoni qaytalag'ila deb atadi. Kutgandan keyin manga salavat aytqila deydi. Ne dedi? Azanchi azan aytib bitdi-da. Biz qaytaladık. Peygamberimizin buyruğunu atkarıp birinci sünnette atkardık, qaytaladık. Azançı kança soğuk alsa oşunça biz alabız. Bu jönököy nerse emes. İkincisi bana salavat aytkıla dedi. Azandan keyin Peygamberimizge salavat aytabız. Andan keyin azandın duasın kılgıla dagı oşonun akırında vasilesi var. Allahumma rabba hadihi davati tamma ve salatu qaima آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bukhari'nin rivayeti şunçalık. Budan kemitpeyiniz, özünüzün tarafınızdan bir koşup, anı bir koğuzdop, körkümde öyle koyun. Kanday peygamberimiz aytkan bolsa, kakana esi aytın. O şunu kim aytsa dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, hallet lehu şefaati, ağa meni şefaatim söz bulup dedi. Vasilanı sıraganda. Tabarani'de rivayetinde gelir İbn Abbas radıyallahu anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Sanullaha li al-vasila." Sizler Allah'dan men üçün vasila soragıla. Fa innahu lam yes'alha li 'abdun fid dunya illa kuntu lahu shahidan aw shafi'an yawman qiyamah. Sizler
мен үчүн Алладан васила сурагыла, анткени кайсы бенде бу дүйнөдө мен үчүн Алладан васила сураса, мен ага сөзсүз кыямат күнү шафаат кылчу болом деди. Bir rivayette men ага сөзсүз күбө боламын деди. Мага ошо шафаат, то есть васила сураган, я Алла, мен күбөлүккө тутам го дейткенде мынакей карачы. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын макамынын дагы бири улуу халифатчылыгы. Өзү Алла Таала Кур'ани Каримде Адам атабызды жаратаардан мурда периштелерге кеңешке салганда, периштелер айтышкан. Кан төгө турган, бузукулук кыла турганды жаратасызбы деген да. Биз сага мактоо айтабыз, арулайбыз, улуктайбыз деп Адам алейхиссалам боюнча, Адам атабыз боюнча периштелер өздөрүнүн оюн билдирген. Буларды тегеле коюш керек деп элечи. Адам атабыз аны айткан: "Ва ид кала раббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа." Эстегин эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, ошол кезде дейт. Качан сен Робуң периштелерге айткан: "Мен жер бетинде өзүмдүн орун басарымды жаратучумун." Орун басар, халифанын халифа. Bunun manisi naib. Orun basar. Fi tenfidi avamirillahi fil ard. Yer betinde Allah'ın hükümlerini жүрgüzüde orun basar. Allah özü orun basarga muhtaç emes tuğanda. Allah Teala'ga bir kömök, jardamçı, kengeşçi, gereği yok, kajeti dağı yok Allah Teala. Muhtaç emes. Bul degeni Allah Teala yer betinde өзүнүн халифасын жараткандын максаты Аллахтын өкүмдөрүн жүргүзөт деген мааниде ал. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Таалам өзүнө дагы, үммөтүнө дагы ушунчалык чоң макамды берген. Аны угуп алыңыз мени. Куранда айтат: "Инналлазина юбайюнака иннама юбайюналлах, ядуллахи фаука айдихим." Аллах. Şek gümensiz, ey Muhammed, sana kimdir bayat kılsa, hakikatta al Allah'a bayat kılgan deyip. Bayat degen bilesiz mi? Bayat degen mınday. Kol verip antaşıp, kanda aytat bayat dep koy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda İslam'a girip atkanda, iman sözünü aytıp atkanda, kol verişip antaşat ele. Bayat dep koydu şunu. Jönököy emes. Ошону Пайгамбар Алла Таала айтат, саңа байат кылгандар чындыгында алар Аллага байат кылгандар дейт. Демек сахабалардын мартабасын ушул жерден көрсөк болот да. Алланын колу жамааттын үстүндө. Ядуллахи фаука айдихим, алардын колунун үстүндө дегени Алланын жардамы деген сөз. Алланын колу дегени маани Allah'ın yardımı. Demek Allah'ın yardımı alar menen birge de. Peygamberimiz men Allah'ın yardımı oşanda öyle sahabalar men de Allah'ın yardımı. Ankeni sahabalar Peygamberimizin işin kılıçılar. Ulantuçular. Uşul dedi ve huve halifatullahil a'dam. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah'ın en ulu halifası. Ankeni أنه رسول الله الناطق عن وحي الله تعالى المبلغ أوامر الله والنهي عما نهى الله والحاكم بما أراه الله والمنتقم لأجل الله والرامي بقوة الله والمحفوظ بعين الله المؤيد بنصر الله الله أكبر الذي من أطاعه فقد أطاع الله. Kim peygamberge baş ise çınığı Allah'a baş idi. Peygamberge baş igen Allah'a baş idi. Karаңызчы. Allah Taala Peygamberimizge baş igendi, özünü baş igendi kılıp eseptep koydu. Mınake. Allah uşuğa çeyin Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem'in makamın karаңыз. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Emniyede Muhammed Aleyhisselam sizlerge berse, oşonu algıla, oşonu gana algıla. Emniyeden tıysa, andan tıyılgıla. Buna karаңыз.
Алла хидаятты пайғамбарымызға баш июге байлаган. Ким Мухаммад алейхиссаламға баш исе, сөзсіз тура жол табады. Егер сілер баш исеңер пайғамбар Мухаммад алейхиссаламға тура жол табасыңар деп айтты. Себебі пайғамбарымыз Алла Тааланың вахисінен сөйлеп тұрған, Алланың бұйрықтарын жеткеріп тұрған, Алла тыйғандан тыйып тұрған, Алла Таала эмнеге бұйырса ошого чечим чыгарып тұрған, Алланың разышылығы үшін қылғанда, қысқасы айтқанда бардық нәрсені. Аллама Байдауи рахматулла алейхи айтқан екен, улы сөз айтып тұрғандар. Жамиул анбия, пайғамбарлардың барычы استخلفهم الله تعالى في إمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره سبحانه وتعالى لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه. Allah Taala бардық пайғамбарларды таңдады, халифа қылды, өзінің орынбасар қылды. Неге десе, жерді жандандыруға, бұзуға емес. Пайғамбарлар келіп, жер бетіндече амандықты, тыныштықты орнатышқан, алар адамдарды оңдошқан. Жер жүзіндегі жашоо оңолсын, турмуш оңолсын деп. Адамдардың турмушын оңолушу үшін. Ошон үчүн пайғамбарлар дүниеге келген. Пайғамбарларды біз жақсы таныйлы. Алардың мақсат, миссиясы, жоопкерчилигин билейлі. Дүниеге не келишкен? Эмне үчүн келген? Алар жараткан Алла Тааланын танытыш үчүн, Аллага итаат баш ийиш үчүн, жерде бузукулук кылбаш үчүн, жерди талкалабаш үчүн, Алла Таалам берген өмүр, турмуш, тиричиликти жакшы өткөрүш үчүн, мына ошон үчүн келген пайгамбарлар. Пайгамбарлардын келген максаты ушу. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Мынакей не деп атат? Урсилту илал халқи каффата. Бардық махлукка мен пайгамбар болуп жиберилдим деп. Пайгамбар ол Алла Тааланын буйруктарын алып кел. Демек, адам баласынын мынакей Алланын буйругун аткарып, өздөрүнүн жан дүйнөсүн байыртып, улуу баалуулуктарга жетип, адамдар бири-бирине ырайымдуу болуп жашасын. Ушуну үйрөтүш үчүн пайгамбарлар келген экен, мына туугандар. Пайгамбарлардын келгени жөнөкөй эмес. Ушуга Алла Таала өзүн орунбасар кылып жөнөттү, өзү ага кажети жагы жок. Адам алейхиссалам боюнча айтып атат, мына инни жа'илу фил арди халифа. Ибрахим пайгамбар боюнча Алла Таала айтып атат, инни жа'илука линнаси имама. Адамдарга мен сени жетекчи кылдым го, имам кылдым дейт. Дауд пайгамбарга айтат, я Дауд инна жа'алнака халифа фил арди. Пайгамбарыбызга келип атканда Алла Таала айтып атат, шек күмөнсүз сага ким кол берди го? Ошол Аллага кол берген адам. Сахабалардын кошуп туруп, пайгамбарыбыздын өзүнүн мартабасын карап көрүң. Пайгамбарыбызга эле кол берсе бүттү, Аллага кол бергендей. Пайгамбарыбызга эле баш ийсе болду, Аллага баш ийгендей. Мында эмне деген керемет бул? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Демек, ар бир мусулманга туугандар важип болот пайгамбарыбызды сыйлоо, таазим этүү, сүйүү, сүннөтүн кармануу, жана динин жайынтуу. Пайгамбарыбызды сахабалар ушул жардам берүүдө, сыйлоодо, таазим этүүдө акысын беришкен сахабалар. Айтат риваяттан, Урва ибн Мас'уд разияллаху анхудан риваят бар. Бул келип алып, сахабалардын пайгамбарыбызга кылган мамилесин, сый урматын, адебин көрүп, эси ооп калганда. Меккеге келип айткан. Меккелик Курайш капырларына айткан. Мен көрүп келдим дейт. Мен өтө көп бадышалардын делегацияларында болгом. Кисра, Кайсар, Наджаши дегендерде болгом. Бирок бирин дагы ушунчалык өзүнүн жетекчисин урматтагандай, сахабалар пайгамбарды урматтагандай көргөн эмесмин деген да. Даже Кисра, бул баягы Персидский империяны башкарып турган Кисра болот. Кайсар
Римский империя. Ал вақта эки чоң империя бар эле ааламда. Персидский империя, Римский империя. Эки жактан эле. Алардын дагы Наджаши деп мынау берки Эфиопиянын бадышасын айтат. Ошолорду дагы менмин деген бадышалардын делегатталарын карап көргөм дейт. Жан жоокерлери, эли, калкы өзүнүн бадышасын кандай сыйлагандай, Мухаммад пайгамбардын сахабаларын сыйлагандай көргөн эмесмин дейт. Алар таазим этип, алар сыйлап урматтагандай. Түкүрүгү жерге түшпөйт деген, Пайгамбарыбыздын жарат алган суусу жерге түшүрбөйт. Пайгамбарыбыздын сөзү жерге ташталбайт, эки болбойт деген. Пайгамбарыбызды көрбөйүнчө уйкусу келбеген сахабалар болгон. Пайгамбарыбызга жан бергенге Аллах эмне деген сахаба. Я Расулалла, биз исламдын жебелеринен жебебиз. Кайда кааласаңыз карап эле ата бериң деди. Ата энем сизге курбан болсун деди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таазим эткенде сахабалар Алла. Мынакей азыркы демек пайгамбарыбызга Алла таалам алгачкылык, жогорку мартаба, эң биринчилик, биринчиден пайгамбарыбыз айтып атат, Тирмизи шарифте риваят бар. Ана аввалин нас хуруджан иза буису, качан адамдар жерден тирилип чыкканда, эң биринчи тирилип чыккан менмин деген. Ана хатибухум иза вафаду, качан Алланын алдына бардыгы келишкенде, биринчи хатиб сүйлөп берүүчү менмин деген. Ва ана убаширухум иза яису, качан адамдар үмүтсүз болуп калганда, мен аларды куш кабарлоочумун деген. Ливаул хамд яумайдин биади, кыямат күнү мактоонун туусу менин колумда болот деген. Ва ана акраму вулди адам ала робби, робума адам баласынын эң сыйлуу урматтуусу менмин. Вала фахра, сыймыктанбай, кыйынсынбай айтканым ушул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айтат, мынандай дейт, хадисте келет. Адамдын бардыгы качан маселе чечилет деп күтүп отурганда, мен дагы басам, адамдар да басып барып, бейиштин эшигине барып, ошондо такылдатканда ким деп айтат экен? Мен Мухаммадмын дейт. Мархабан би Мухаммад. Кош келипсиң Мухаммад деп жооп берилет дейт. Фаида раайту робби харарту лаху саджидан андуру илей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи Алла тааланы көрө турган киши. Бейиште. Ачканда эле жараткан Алланы көрөп сажда кылам дейт, саждага жыгылам. Экинчиден, пайгамбарыбыз биринчи чакырыла турган зат. Биринчи сажда кылганга уруксат берилген. Биринчи уруксатка берилген зат. Өзгөчө шафаатты үммөтүн бейишке киргизе тургандардын биринчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жана пайгамбарлардын артынан эң көп эрчиген үммөт пайгамбарыбыздык болот. Бул мындай. Bir hadiste gelет Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат күнү 120 сап болот дейт. Канча сап экен? 120 сап. Ошонун 80-и Мухаммад алейхиссалам үммөтүнүн сабы болот экен. Анан калган 40 бар го, адам атадан пайгамбарыбызга чейин өзү 124 миң пайгамбар. Азы көп болжолдо ошончо пайгамбар келген. 120 миң деп дагы айтылат, 124 миң дагы айтылат. Бир тоо кээ бир риваятта 200 миңге чейин. Акыйкатын, андык санын Алладан башка эч ким билбейт. Бирок болжолдусу минимум ылдүйөдө 124 миң да бул. 1000, 2000, 3000 эмес да. Ошонун канча үммөтү бар эми? Ошолордун бардыгы 40 сапта. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үммөтү 80 сапта. Артынан эрчиген анан. Эмне үчүн пайгамбарыбыздын үммөтү көп? Алла Таала бардык пайгамбарларга мужиза берген. Үммөтү карап туруп тан берип иман келтириш үчүн. Пайгамбарыбыз айткан Бухари шарифте риваятында. Ар бир пайгамбарга берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, пайгамбарыбызга эң көп мужиза берилген, бирок ан мужизалардын үстүндөгү мужизаны айтайынбы? Ал Кур'ан да. Алла Таала ушундай мужиза берген, кыямат башка пайгамбарларга берилген эмес, кыямат күнгө чейин сактала турган. Ошон үчүн иман келтиргендердин саны көбөйүп, пайгамбардын сапы көп деген сөз ушунда. Себеп кыяматтын Кур'ан кыямат күнгө чейин сакталат, бурмаланбайт, өзгөрүлбөйт, кереметтер ачыла берет, түгөнбөйт. Кыяматта ошон үчүн пайгамбардын үммөтүнүн саптары көп да. Күнөөкөрлөргө мынандай хадис бар экен да.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Ана ауалу шафиин фил жанна. Бейіште ең бірінші шапаат қылушы менмін деп атады. Берки жақта да шапааттайды эле. Бұның маниси үмметімдің күнөөкөрлөрүнө бейишке киргизүүгө ең бірінші шапаат кылуучу менмин дегени. Же болбосо бейишке киргендердин алардын даражаларын бийик кылыш үчүн биринчи шапаат кылуучу менмин деген. Bir rivayette келет: Нахнул ахарун мин ахли дунья. Biz dünya elderinden en akırkı geldik dünyaya. Vel avvalun yevmal kıyama. Bırak kıyamet günü birinci beyişke gireriz. Jaralığı da en akırkı, beyişke girdi de en birinci. Bez очередь kirет degen söz. Elin var очередьte kütüp otursa, sizdi kolunuzdan karmap biri mınday ötkörüp boşa 100 kişiden aldın alıp barıp girgiziverse, o ya başkaça olası bu? Очередьte küttürüp öyle. Allahu akbar. Vaqt bo'lib qoldi. Mına vaqti. Shu men hozir bitib bityapti hozir. 2-3 nima qoldi? Shu men bitirib qo'yayin jalpalab turib. Buxoriy Muslimda keladi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ertaga dozoqning ustida Sirot ko'prasi qo'yiladi." Esteganda. Sirot ko'prasi dozoqning ustuna qo'yiladi. Har bir odam o'tadi o'sha yerda. Oşol yerde hiç kim söz söylөгөнгө уруксат берилбейт. Birinci söylөгөн Muhammed Rasulullah olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Yudrabu sirat bayna zahrani cehennem fa akun awwala ma yajuz min ar-rusul bi ummati." Ümmetin en birinci alıp ötkönün birincisi men bolam deydi. Ve la yetekellem yevmeydin ahad illa ar-rusul. Oşol günü için peygamberler gana söyleyip, bürö söyleye almaydı başka. Ve kelam Resul yevmeydin Allahümme sellim sellim. Oşol günü peygamberlerin sözü kanday olur? Sellim sellim. Ya Allah şu Sırat köprüsünden esen aman ötkörçü deyken. Sellim sellim. Oşun için köprüden ötütkanda dağı o şu duanı okup boş gerek. Ne deyip? Allahümme sellim sellim. Aytınız ki? Bu dünyanın köprüsünden de esen aman ötköteydi. Ahiretin köprüsünden de esen aman ötköteydi. Bu Sırat köprüsü. Anas radıyallahu anh'a rivayet mınake. Tuğandar mına o keremet, mına keremet. Umar radıyallahu anh'a rivayet var Tabarani'di ki: "El cennetu hurrimat alel enbiya hatta adkhulaha ve hurrimat alel umam hatta tadkhulaha ummeti." Beş bardık paygambarlarga aram bolturat men girmeyince. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Beş bardık ümmetke aram bolturat men ümmetim girgenge çeyin." Men ümmetim girgenge çeyin birisine de adal bolboyt eкен da. Peygamber aytып atты eкен. Ana. Jönökөй nerse emes da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alamda en birinci peygamberçilik peygamberimizga berilgen. Tirmizi'de rivayet keledi. Abu Hurayra rivayet var. "Mata vajabat lakan nubuwa?" Peygamberimizden soraganda ki, sahabalar soraştı: "Ya Resulallah, sizge peygamberçilik kaçan vacip boldu?" degende Peygamberimiz aytkan: "Wa adamu bayna ruh wal jasad." Adam ata var go. Oşol can menen denesi paka birige elektin ortasında mağa peygamberçilik berilgen. Adam atağız bir rivayette gelet. Adam atağız su menen ılaydın ortasında ele. Oşonda mağa peygamberçilik berilgen. Bu degeni Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberçilikti Adam aleyhisselam jaralganга çeyin ile tartılağıp koygan. Olsa Adam aleyhisselam'ın belinden çıkan go. Peygamberçilik, oşunç peygamber özüne aytkаны var da, peygamberçilik berildi mağa en algaçkı, men jiberildim en akırkı. En akırkı olup kelgen da peygamberimiz dünyaga. Peygamber var. Mata kunta nabiyan. Suralar ko'dimi shunda? Mata ju'alat nabiyan qanday deb. Shunda bardığına shunday qilib javob bergan Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Demek alamizda Peygamber sallallohu alayhi vasallam Allah Taala bardık ruhlarni jaratib turibchi aytmadi u: "Alastu bi robbikum?" Qalu bala. Men sizlarning Robbinglar emasmanmi degende bardığı sen bizning Robbimizsin deb javob bergende eng birinchi payg'ambarimiz javob bergan ekanda.
Ең бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берген екен. Ошон үчүн кунту аввалан нас фил халq ва ахирухум фил баъс. Жаралууда адамдардың ең біріншісі болдым, жіберілуде пайғамбар болып, ең ақырқысы болдым деген. Мына мындай маанилик кеткен. Жараткан Алла субханаху ва тааля барыбызга пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын шариатын, сүннөтүн, мухаббатын, шафаатын насип кылсын. Амин. Мына бүткүчөктү уже азан эле болуп барат бул. Кыска-кыскаларды айтпайбы? Кыскараактан окуйн, анан кийин буга да аракет кылабыз, убакыт болуп калса. Алла Таала Вакыя сүрөсүн көп окуган адамга байлык берет дешет. Вакыя сүрөсүн телефондон угуп жүргөн адамчы Вакыя жана Муъминун сүрөлөрүнүн фазилеттерин айтып бересизби? Сураты Вакыя хадистерде келет, буну ким окуп жүрсө кечинде үйүнө жакырчылык келбейт дейт. Проблемалары бардыгы мындан чечилет деген. Ошон үчүн угуп жүрсө анын фазилети бар, бирок окуганга жетпейт. Ал айтылган ким окуса деп айтылган. Ошон үчүн окуш керек. Устаз, менин жекече маселелерим бар эле. Кымбат убактыңызды бөлүп коюңузду суранам. Алыстан атайын келдим эле, Токмоктон. Мейли кыска нуска суроону бериңиздер, мага тиешелүү болсо мен жооп берем. Муфтиятка тиешелүү болушу мүмкүн, ажылыкка, же болбосо 3 талак, алар жооп берет. Саясатка тиешелүү, саясатчылар жооп берет. Анан суроо жооп мындай мага тиешелүү маселе болсо мен жооп берем. Кыска нуска иншалла. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад Авзала салаватик деген салават 1000 салаватка барабар деген барбы? Буну билбейт экен туган. Ассаламу алейкум устаз, мен 18 жаштамын. Мектепте абдан жакшы окуучумун, бирок колледжге туура эмес багытка тапшырып алып, 2 жыл катары мен окуудан айдалдым. Эми бул жылы башында ниет кылгам. Өзүн кызыккан англис жана кытай тил факультетине тапшырып, мекенибизди бүткүл дүйнөгө таанытып, туризмди өнүктүрөйүн деген ниетим бар. Дуаңызды берип коюңузчу өтүнөм. Алла разы болсун. Канча көп тил билсек ошончо жакшы. Бирок караңыз, негизи тилди үйрөнүү эле максат эмес. Негизи тилди үйрөнүп, Алланы таанытуу максат. Ошо тил менен машаалла элге пайдалуу болуңуз. Жакшылыктын эшиктерин ача бериңиз, жамандардын эшигин жаап бериңиз. Ошон үчүн Кытай тилин үйрөнсөңүз болот, англис тилин үйрөнсөңүз болот. Жөнөкөй эле дүйнө топтош үчүн болуп калбасын да. Аллахым жеңил кылсын. Окуудан тышкары иштеп, соода кылып, бизнес ачып, апамды жана бир туугандарымды багайын деген ниетим бар. Көп жана эң башкысы берекелүү акча табуунун дуасын жана зикирин айта кетесизби? Ошо жараткан адал тамак, мисалы переводчик болосуз, же болбосо дагы ошо тил үйрөнүп алсаңыз, өзүңүз которуп жазышыңыз мүмкүн, бирөөгө которуп беришиңиз мүмкүн, адал оокат. Бирок максат азыркындай ошо тилдерди үйрөнүп, башкаларга дин жеткирүү болсун. Илимиңизден окусаңыз болобу? Ичиңизден окусаңыз болобу сурааны үчүн. Булар баары күтүп отура берет, кандай кылат? Көп экен да, мен да катам бар да жок. Мени кийин окуп бир жооп берейин, телефонуңуз болсо. Жараткан Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Убакыт бүтү барбы? Азан убакыт болду? Азан айтасыздарбы? Азанчы барбы? Убакыт болдубу эле? Болбосо мен киши сүйлөп берем, болбосо, 5 мүнөт бар? 3 мүнөт бар. Биз 1 мүнөтүбүз дагы текке кетпесин да. Туугандар, адам баласы бир ордунда турбайт. Же Аллага жакындап турат, же алыстап турат. Биздин ыйманыбыз, амалыбыз туруктуу эмес. Жакшы амал ибадат кылсак, алхамдулилlah ыйманыбыздын нуру күчөйүп, көбөйүп, Аллага жакындап турабыз.
Жақшы амал қылбай эле қалсаң, арқаға жыла баштайсың. Ошон үчүн жакшы иштерди көп кылайлы. Жаман иштерди азайтайлы, таштайлы. Андан качайлы. Ошого Алладан жардам керек бизге. Алладан жардам сурайлы. Пайгамбарыбыз үйрөткөн: "Я Алла, мен сенден жакшы иштерди кылууну сурайм. Жаман иштерди таштоону сурайм." Сурашыбыз керек экен. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфира ли ва тархамани. Я Алла, мен сенен жакшы иштерди кылганды сурайм. Жаман иштерди таштаганды сурайм. Бейбечараларды жакшы көргөндү сурайм. Мени кечиргениңди, мага райымдуулук кылганыңды сурайм депчи. Ошон үчүн иншалла жакшы иштерди көбөйтөйлү туугандар. Жаман иштерди азайтайлы. Жакшылыкты жайылтайлы, жакшы ойлойлу, жакшылыкты каалайлы. Жаратканым Алла Таалам жакшылар менен бир кылсын. Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк би рахматика. Эстегенде туугандар, жария. Кудай кааласа, ушул жерде эми баягы 1-4 күнү сабак болчу эле го. Эми 4 күн сайын эле сабак болуп турат. Мен кичине илимий иштериме байланыштуу, сапарларыма байланыштуу ушундай болуп атат. Иншалла бир жумада бир жолу ушул жерде базар күнү мына Круговой Алматинка Ахунбаева бар го, ошол жерде жолугуп турабыз. Базар күнү бул жерде, базар күнү дейм да. Базар күнү тиякта, 4-күнү бул жакта. Болобу? Кудай кааласа бир жумада иншалла силер дагы, мен дагы бирибизди сагынышыбызды кичине. Субханаллах.